Кудай конок. Кайсы бир айылда арак ичкенден башканы билбеген, Кудайдын куттуу күнү башкаларды какшаткан бир киши жашайт. Бул кишиден айылдын тургундары бери турсун, өз үй бүлөсү да тажап кетет. Ошондой күндөрдүн биринде бул киши дүйнөдөн кайтат. Жаназаны жерге бериш керек. Маркумдун аялы ыйлап сыктап айылдын молдосуна барат. Бирок молдоке жаназаны уюштуруудан баш тартат. Аял эмне кыларын билбей, айылдагы ар бир эшикти каккылап чыгат. Бүтүндөй айылда бир да жан бул кишинин каадасын ордуна келтирип, жерге бергенге жардам бербейт. Чын-чынына келгенде, маркумдун аялы айылдаштарынын жардамдан баш тартканына деле таарынбайт. Анткени жолдошу акыркы 15 жылдан бери айылдагы кайсы бир адамды какшатпай өткөн бир да күн болгон эмес. Же бирөөнүн короосун болгап жаткан, же бирөөнүн баласын уруп жаткан, же бирөөнүн кызын сөгүп жаткан Айтор ойго келип келбеген бардык жорукту кылып жатып, кудум эле айылдын баары бул кишинин көзү өткөнүнө бир чете ыраазы болгондой. Ошентип, айылдан издегенин таппаган аял тоо жакка барып бир койчуга жолугат. Окуянын чоо жайын уккан койчу маркумдун жаназасына жардам бергенге макул болот. Жаназа жерге берилип, Куран окула турган кез келгенде, койчу колдорун жайып, бир нерселерди кобуранып, артынан «Омин» деп дуа кылып коет. Аял койчуга ыраазычылык айтып, көңүлү жай үйүнө кайтат. Окуянын кызыгы мына ушул жерде башталат. Жолдошунан жесир калган аял түшүндө жаңы эле жерге берилген жолдошуну бейиштин бакчаларында жырга бес алып жүргөнүн көрөт. Түшүнөн чогучу бойгонуп, көргөн түшүнө ишенип ишенбей олтурса, айылдын молдосу жанында бир канча киши менен таң атпай бул аялдын эшигин каккылап кирип келет. Таң калыштуусу булар да, болгондо да молдоке менен келгендердин баары аялдын көргөн түшүн көргөн болот. Бир кездерде элдин баарын какшаткан, бир күн мурда дүйнө салган алкаш кантип бейиште жыргап жүрөт. Баарынын билгиси келген сыр ушундай жатат. Кечээ жолдошуңа не кылдың? Эмне дуа окудуң? Кантип көмдүң? Баарыбызга окшош өңүттөгү түш кирип жатса, бул жөн жерден эмес чыгаар деп таң калышат. Аял болсо, өзү эч нерсе билбегенин, айылдын баары жардам берүүдөн баш тарткандан кийин тоо жакта мал жайып жүргөн чабандын жардам бергенин айтат. Окуянын сырын билсе, ошол киши билет деп кошумчалайт. Убакыт жоготпой молдоке жанындагылар менен койчуну издеп жөнөйт. Көп өтпөй жанакы койчуну таап, сен кечээ маркумду кантип көмдүң? Эмне деп дуа кылдың эле деп кызыгышат. Ошондо койчу мындай дейт. Жерге кантип бергенди буга чейин көргөндөрүм окшотуп эле кылдым. Анан карасам, кыйратып дуа деле билбейт экенмин. Эмне деп айтарымды билбей, колдорумду ачтым да, Аллахым, кез-кези менен мага Кудай конок деп бирөөлөр келип калат. Мен аларды тааныбайм, нетпейм. Бирок сенден келген конок деп эчкилериндин эң жакшысын саап сүтүн ичирем. Колумдагы эң даамдуу унандан даамсыздырып, курсагын тойгозуп кайра жиберем. Аллахым, ар дайым сенден келген конокту чын көңүлдөн тосуп алдым. А бүгүн болсо, сага өзүм бир конок жиберип жатам. Менин коногумду да сен тосуп ал. Омин деп дуа кылдым деп айтат. Ар ким өз жүрөгүнүн кеңдигине жараша жаратканды сүйөт. Кылган дуаларыбыз жүрөгүбүздүн түпкүрүнөн чыккан, сүйүү менен ишенимге жуурулган дуалардан болсун. Видеону бөлүшкөн, каналга катталгандардын баарынын өмүрү узун, Кудайдын сүйгөн коногу болсун иншаллах.